Кечээ 4-декабрга караган түнү саат 23:39 чамасында Бишкектеги Ош базарында өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда өрт Токтогул жана Бешеналиева көчөлөрүнүн кесилишиндеги кийим саткан жерден чыккан. Тилсиз жоо болжол менен 500 чарчы метр аянтты жалмап кеткен. Ал эми тартылган күчтөрдүн жардамы менен өрт саат 00:52 чектөөгө алынып, саат 3:31 толук өчүрүлгөн. Кырсыктан улам кийим-кече сатылуучу контейнерлер күйгөндүгү айтылат. Учурда кырсыктын себеби такталып жатканы белгилүү болду. Белгилей кетсек, ушуну менен Ош базарында быйыл 4-чү жолу өрт чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте түзүлгөн комиссия Белизгейт деген ат менен белгилүү кылмыш ишинен жашыруун деген грифти алып салуу боюнча иштеп жатат. Анын жыйынтыгы чыгарылгандан кийин материалдар башкы прокуратурага жиберилет. Бул туурасында УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин башкы прокуратура Белизгейт деген ат менен белгилүү кылмыш иши жашыруун иликтенүүчү материалдардын катарына киргендиктен комментарий берүүгө маалымат жетишсиз болуп жаткандыгын билдирген. Ошол себептүү андагы жашыруун грифин алып салуу сунушталганы айтылган. Мыйзам боюнча аталган грифти алып салуу үчүн УКМК комиссия түзүп, чечим кабыл алышы зарыл. Белгилей кетсек, 27 ноябрда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде өткөн жабык жыйынында депутаттар маселе көтөрүп, 2 жума ичинде Белизгейт ишинин материалдарынан жашыруун деген грифти алып, ачык иликтенүүчү иштердин катарына кошууну сурашканы белгилүү болгон. Лейлектин өзгөрүш айылындагы үйүнө 29 ноябрда чыгып, ошондон бери дайынсыз болуп жаткан 48 жаштагы тургундун сөөгү табылганын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Эске салсак, буга чейин маркумдун Бужун жайлоосунан Акташ жайытына жылкы издеп кеткендиги айтылган. Анын дайынсыз болуп жаткандыгы тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 2-декабрда маалымдалып, издөөгө 25 куткаруучу тартылган. Ал эми 3-декабрда саат 18:04 чамасында аталган жайлоодон маркумдун сөөгү табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди.